Бишкек шаарынын 1-май районуна караган Мурас Орду жаңы конушуна мына кирип келатабыз. 2-класс болчу. 2-класс. Эми энелердин жүрөгүн билебиз. Балам дедирбесин деп. Балам эмес. Бар болчу да. Сабык болсо. Мурас Ордунун айланасы кругом эле көл да, жалаң эле ошо көлмөлөрдүн айланасына жайгашкан. 1,5 жашар 2ге чыкпаган баласы ойноп эле бир паста эле барып туруп эле көлгө түшүп кеткенде калкып калган. Ал ойноп жүрөт деп издеп жүрө берген. Эми биз балабыз өлсүн деп көчүп келген эмеспиз да бул жерге. Мына 2 бала жок болуп Канча айлыгында? 5 айлык экен. 5 айлык экен. Жанына койдук, Амир деп ат коюп жеп. Обидно да 2 улду болуп. Балдарым өз бала болуптур, бала деп балам деп бузуп калды да. Жергиликтүү бийликтин мыйзамда көрсөтүлгөн сиздердин милдеттемеңиздерди толук аткарып атам деп эсептейсизби? Аткарып атабыз. Кимдерге карайт ал жер? Частный лицалар окшойт. Частный лица. Окшойт? Осо дегендер бар, осо балыкчы деген бар. Бүгүнкү күндө жеке менчиктеби? Мен точно билбейм өтө. Бала мектепте болсо мектеп жооп берет. Деп мындай. Балам өлгөн болсо, силерге жетип келет. Ала келип туруп эч ким мени халахвалын сурап койгон жок. Ошол жерде менттер келген, менттер ошо менин эч ким мени халахвалын. Мен 15 күн больницада жатканмын. Биз сизге так суроо берип атабыз. Мен сизге жооп бердим. Мен сизге ачык бербейм да. Мен канча келишимди жокко чыгардым да. Беришиңиз керек сиз. Эмнеге мен сизге? Жабык Сиз кимсиз? Мен сизге бергенде отчетту. Бул эмне Сиз эмне прокурорсузбу? Кайрылыш керек. Тиешелүү жерде кыркып алып, анан бизди неге? Биз кандай болсоңор ошондой көрсөтөбүз. Силер жүзүңөрдү көрсөтөбүз. Жок, мен анда качкан жокмун. Силер дагы бирөөнүн жамандыгы менен, бирөөнүн мондай иштери менен пиар кылбагыла. Мына көрөрмандар. Биз өз атайын кайрылдык. 4-5 жолу кайрылып болгон. Жыйынтык чыкпагандан биз айла жок. Мына Улукбек байке мырзага кайрылып атабыз биз. Мына жөндөн жолу кайрылган жокпуз. Пиар сияз бизге керек эмес. Биз карапайым адамбыз. Мына балдарыбыз монтуп жабыртып атат. Мен балам 2 балам чөгүп кетейин деди. Ошол жерден бары өзүм кармап калдым. Исхак Абсаматович Масалиевдин ошол эле учурда 1-май районунан депутат болгон Эльвира Жыргалбековнага келгенбиз. Пикиримди билгим келип атабы же мага бир жолу коеюн деп атасың? Жок, приоритет катары ал жакта элдин жашоосу маанилүү болобу же балык чарбанын перспективасыбы? Жок, балык чарбадагы адамдар эл эмеспи? Ким чечет бул көйгөйдү деген суроо менен мына бүгүн азыр жогорку кеңешке келип отурабыз. Жергиликтүү бийлик, аткаруу бийлиги чечеби же эл өзү чечиш керекпи же мыйзам чыгаруу бийлиги чечеби? Түшүнбөйм да, ушу чиновниктер ушундай. Биздик эмес, ой, бизге тиешеси жок, ой, биз карабайбыз аны дейсиңер да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00-гө чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялары акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптериндей эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз Бишкек шаарынын 1-май районуна караган Мурас Орду жаңы конушуна мына кирип келатабыз. Бүгүн биз ушул жергиликтүүлөр чакырып, абдан бир көкөйүнө жеткен көйгөйдү бөлүшөбүз. Ушунун эч эле бир аягына чыкпады, кайрылбаган жерибиз, айтпаган чиновнигибиз калган жок деп бизге даттанып атат. Сөздүн өзөгү дал ушул өзүңүздөр көрүп турган көлчүктөр. Бул жерде бир дагы коопсуздук маселелери жок.
балдардын өлүмү, бул жактагы жашоочулардын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч жаратып аткан көрүнүштөр абдан кыйнаптыр бул жашоочуларды. Жалпысынан бул Мурас Ордодо 8000ге жакын жашоочу жашайт экен. 2000ге жакын түтүн экен. Бул абдан чоң жаңы конуш деп айтсак болот. Урматтуу көрөрмандар, азыр дал ушул коопсуздук маселеси канчалык каралды, бул боюнча жергиликтүү бийлик кандай аракеттерди, кандай иштерди жүргүздү, деги эле элдин кандай көйгөйү болуп атат, анын баарын жүрүңүздөр, биз жашоочулардан сурайлы, андан ары жооптуу чиновниктерге барып микрофон сунабыз. Аты жөнүңүз ким болот? Менин атым Кыштообаев Кайрат, ушул Мурас Ордо ынтымак коом төрагасы болом. Эмне көйгөй азыркы? Көйгөй маселе, бул элдин көйгөйү буга чейин деле көтөрүлүп келген. Бул маселечи, бул көл маселеси. Бүгүнкү күндө эми баягы кимиси күнөөлүү эмес экен, биз ушул күнгө чейин билбей келген эл. Анан аргасынан, айласынан ошо сиздерге кайрылууну туура көрүп, анан кайрылды. Коомчулукка чыкса кичине баа тиешелүү өкмөт өкүлдөрү иш алып барабы деген максатта. Анан бул көлдөр бүгүнкү күндө бул баягы элдин жашоочусуна эмес, адамдардын коопсуздугуна дагы, өмүрүнө дагы залакасы тийгизген үчүн аргасынан кайрылуу туура келди. Анткени бүгүнкү күндө мына биздин Мурас Ордо конушунун тегерегинде бүгүнкү күндө бир 70ге чукул көл бар дейт. Биз эми мен толук санап көргөн жокмун, бирок бүгүнкү статистика боюнча айтылып атат. Ошонун айрымдарында эми бир ашып кетсе 10-15%-инде суу жок болсо, калганын баарында суу бар. Жайкысын толуп калат. Жайкысына суу толгон кезде баягы жашоочуларга деген үйлөрүнө чейин залакасы тийгизет. Баягы ураганга, кулаганга, ажатканалардын баарына суу толгонго, анан тышкаркысы жана биздин ошол айласынан баягы суу нымдуулук болуп аткандыгына байланыштуу тиешелүү өкмөт өкүлдөрүнө кайрылганбыз. Акимчиликке кайрылганбыз, мэрия кайрылганбыз. Ошол жактан деген мындай ОКС тарабынан атан 12 миллион тегерегинде бюджет бөлүнүп, дренаж боюнча, жабык дренаж боюнча иш алып барышкан. Бүгүнкү чейин бүтө эле калыш. Анткени себеби ал биздин баягы көлдүн суусу толгон кезде, нымдуулук болгон кезде ал бизге эч бир пайдасы эле тийбейт экен. Мындай айтканда жөн эле чыгым да. Анан эң негизи эмне кылышыбыз керек болду? Тилекке каршы ушул мына кече жакында эле интернет айдыңында буга чейин деле ошол маалымат болуп келген. Балдар жылына 1-2 чөгүп кетип эле жапа чегип атат да айрым тургундар. Ошону таптакыр эле ушул көлдү жаап салсак, же болбосо ушул көлдүн эгерде мамлекетке же элге бир пайдасы бербегенден кийин бул эмне себептен кармап отурат? Мүмкүн ушул элден тышкаркы көлдөргө толтурабы, же болбосо жогору жактан башка бир көлү барбы толтурганга, булар деген бир жашылдандырууга берсек кандай болот, ушул жерге мисалы бак отургузсак кандай болот деген бир демилгени көтөрөлү деген максатта анан ушинтип баягы кайрылдык да. Эң башкысы бул адам өмүрү, адам коопсуздугу да. Коопсуздугу. Акыркы жолу адам өмүрүнө коркунуч жаралган же адам өмүрүн алган окуя болду акыркы жолу. Мына акыркы жолу бул жерде мына кече жакында 1 айдын тегереги болуп калды. Бир 5 жаштагы бала ушул сууга эле барып туруп эле баткага батып, суудан чыкпай каза болуп калды да. Ага чейин эле былтыр болду болуш керек, былтыр болду эле. Былтыр мына эжекенин бурдагы жылы, бул эжекенин дагы. Аты жөнүңүз ким? Сарат Бабаева. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Бул балаңыз бул жакта чөгүп кетти? Ооба. Кайсы жактан? Тиги улуурактан. Балаңыз канча жашта эле? Илеп алыңыз сиз, э? 10 жашта ошондо 3-чү класс болчу. 2-чү класс.
мындай да эми иже илеп алыңыз. Бизде мындай да. Не болуп чөгүп кеткен? Кандай болуп чөгүп кеткен? Эле bir ойноп жүрүп эле балдар менен күндөгүдөй эле ойноп жүрчү. Кечке чейин жанымда болду. Саат 5'те чыгып кетти. Ошол боюнча көргөнүм жок. Достору менен барып чөгүп кетти. Ооба, жаш балдар менен. Балык кармайбыз деп 2-3 жол көтөрүп келдим да эмне балыктарды. Койчу жаман балык деп аны жеп болбойт, пиширип берсеңчи алып келип бер. Анан саат 5'те үйдөн чыгып кетти, ойноп эле балдар менен. Күндө эле чыкчу, орозо маал болчу. Анан ошол 2-класс. Ошол менен чөгүп кетти деп балдар чуркап келди алдыма. Ошол саат 12'de алып келди, билбейм канчада алып келди. Кандай издедиңиздер, таппай жүрдүңүздер кандай? Ооба, издеди. Бүт Мурасордо Кудайга шүкүр. Биздин элибиз бардыгы издеди. Байкемдер чыкты. Анан 18 апрель күнү болчу. 2022. Анан түндө алып келишти. Ошол окуя болгондо арызданып, арыз жазып же кайсы бир тиешелүү органдар бул боюнча кандай иштерди жүргүздү? Эч ким мындай элге неме болуп кеткен жок да, тарап кеткен жок эле ал маалдачы. Мен чыгайын десем, кээ бирлер ал Масалиев сени неме кылат деп коркута баштады да. Масалиев не болуптур? Мен Масалиевди мисалга ким жана депутат? Көлү деп, ооба, ошентип неме кылып баштады да. Анан мен ошонун көлүнүн суусуна чөктүбүз. Ооба, ошондон аккан сууга, мындай тосулбаган, андан чыккан сууга чөккөн да. Эмне чаралар көрүлдү? Эмне иш аракеттерди? Эч кандай неме болгон жок. Адам бала өлдү, ошойдон калды баары. Ооба, бала өлдү, ошондой калып кетти. Аны өзүм 19-күнү алып кетти жайга коюшка. Ана өзүм мен микроинсульт болуп, ошону менен азыр кичине эле нерв болсом эле ооруп баштайм да. Азыр больницадан келип атам. Сабыр кылыңыз. Негизи эми энелердин жүрөгүн билебиз. Балам дедирбесин деп. Бала менен бар болчу да. Сабыр кылыңыз эже. Бул эженин эле баласы эмес, башка жыл сайын эле ушундай эмелер катталат да бизде. Кече чокон баланынчы апасынын боюнда болчу. Түнү менен баланы истеп неметип жүрүп, мынакей ичиндеги баласы да каза болуп калды. Эки баласынан айрылып калды да, ичиндегиси да каза болуп калды. Бул жакын жашоочу. Азыр ошто леченияда жүрөт. Атасы менен апасы алып кеттир ошол келиндичи. Байланышканбыз да. Азыр чоң апасы чыгып интервью берем деди. Кадимки эле могул сууга чөгүп кетип атабы? Ойноп жүрүп эле. Терең болуп кетет да. Азыр кече бала неме чөккөн баладан кичине мурдараак кошунамдын бир баласы түшүп кеттир. Ал да чыгып келиптир суудан. Муз тебебиз деп жаш балдар барып эле азыр моментте делечи. Муз тебебиз деп барышып эле сууга батып кетишип, белчесинен суу болуп келип атат да. Мен чыгып сүйлөсөм болобу? Келиңиз. Аты жөнүңүз? Мен 13-чү көчөнүн жашоочусумун, атым Махабат Бекташева. Ошо 13-чү көчөдө жашайм. Бизде ошо көл, ошо үйлөргө зыян тийбесин деп биздин көчөдөн дренаж өткөн да. Өкмөт тарабынан, өкмөт ошо бюджеттен каралып дренаж өткөн, бирок ошо дренаж деле иштебей атат азыркы моменттечи. Ал дренаж деле иштеп атса деле, может бизге жардам бербей атат да. Сливтерибиз, туалеттерибиз толуп, кайра сордуруу менен алек болуп атабыз. Үйлөрдүн фундаменттери урап түшүп атат. Үйлөрүбүздүн бурчтары көгөрүп атат, ошо сырость болгондун айынан. Анан мен 4 балам бар, мисалы 4 баланы барба деп эле айтып атабыз биз болушунча эле. Анан бала деген бала экен да, ойноп кетип калат, төртөөнүн артынан жүрө албайбыз постоянно. Анан бала жоголду деген эле сразу эсибизге көл түшөт да. Айланабыздын баары эле көл негизичи. Анан ошо 70 чукул көл батып турбайбы бул жерде? Ооба, Мурасордун айланасы кругом эле көл да, жалаң эле ошо көлмөлөрдүн айланасына жайгашкан конушубуз. Анан негизи ошо бизге мен мисалы сатып алганда негизи ошо эме деген да, законный эле деп негизи мен алганда участокто ошо законный эле деп биз өз үй салганбыз. Анан эме да, көлдүн бизге баша пайдасы жок да. Колдон келсе байке ошо жаптырып берсеңиздер жакшы болмок негизичи. Бул бир эле кишинин кызыкчылыгы деп канча эл азап чегип атат негизичи. Дагы жана адам өмүрүнө коркунуч салган, же адам өмүрүн алган, балдардын өмүрүн алган
окуялар болду? Болду, мына жай келгенде ошо мындан мен ушу баягы экинчи мурасурда аты жөнүм Женалиева, экинчи кварталдын квартал башчысы болуп эмгектенип атам азыркы убакта. Бизде 5 жыл мурун бизде да ушундай эме көйгөй болгонда ушу үйүнүн жаны арты ушу көлмөгө барып такалат да. 1,5 жашар 2ге чыкпаган баласы ойноп эле бир паста эле барып туруп эле көлгө түшүп кеткенде калкып калган. Ал ойноп жүрөт деп издеп жүрө берген. Анан ал бала калкып уже тунчулуп калганда, андан кийин биз ошо кошуналар көчө квартал болуп, кол топтоп, кайрылууларда көп эле жазганбыз биз негизи. Кимдерге жаздыңыздар? Биз эми ошондо ошол убакта бийлик, акимчиликке, мэрияга, даже жогорку кеңешке да жазганбыз. Бирок биздин тилекке каршы эч мындай жооп деле мындай канааттандырарлык жооп деле алган жокпуз. Ошончо эле бийликтер алмашып эле ошо боюнча калып калды да. Анан ошондон бери мына азыр ошонун энесин да бүгүн айттым элем, тилекке каршы шарты болуп калды. Жол болсо өзү жакшы айтып бермек. Ушу туруп эле мындай эле үйүнүн эле бул жагы көлмөдө барып эле ошол жака бала 1,5 жаш 2 жашка чыкпа барып эле ушу кандай болуп түшүп кеткен чуңкур чачып калган да. Ушундай эмелер көп. Андан кийин деле канча жолу биз ушундай көйгөйлөр көтөрөбүз. Ошондой кырсыктардан кийин бир чиновниктерден Айлөкмөт, аким дегендер келип Жок, андай эч кандай жок, андай эч кандай реакция болгон жок. 3-4 жолу кайрылуу болуптур. 3-4 жолу кайрылуу болуптур, бирок результат жок да. Эмне деген жыйынтыкка келген результат жок. Дагы кандай? Жайдын күнү могу жердин бардыгы суу толот. Мына мен 15-көчөнүн жашоочусумун. Атым Индира. Ошо жайдын күнү ушу мен балам колу сынып, ушу эми билбейсиң да, үйдө отурабыз биз. Анан бала деген ойнойт экен, биз кечке кайтарып отура албаптырбыз. Анан көлдү көздөй балдар менен ойноп чыгып эле ушу толуп турган, калкып турган сууга кирип кетиптир. Колу сынык бир колу. Анан кийин эле көлдөн жанагы бала чыга албай мынтып атканда, как раз ушу бүтүрүүчүлөр ушул жакта жүргөн экен. Кошунан баласы көрүп эле желкесинен тартып көтөрүп чыккан экен да. Ошондон кийин эле күндө кайтарабыз, баары бала деген бала экен, эми колуңан чыгып кандай кетип калганын билбей калат экенбиз. Ушу көлдүн маселеси жыл сайын эле ушу балдарды деле угуп эле жатасыңар. Көл толгондо бүт ажаткананын бардыгы толот. Мустебем деп баскан жалаң эле могу балдардын изи турбайбы? Мына мектептен чыкса эле бүт бул жагы мектеп экен, мына. Бир ат чакырым жерге жетпейт экен, мектеп турат. Бул жагы көл экен. Бардыгыбыз балдарыбыз бар. Менин атым Гүлбахар. 5 жаш кылышам оңой эмес да баланычы. Азыр эми мына келдим бичара курсагы дагы ям түшүп калды да баласы. Психологически вообще өзүнө келе албай атат да, кыйын болду. Алла эмес мен деле менен жүрөгүм ооруп атат го. Не только көз жаш. Мен 5 жашка жеткиришем оңой эмес. Бардыгыңар балдарыңар бар. Жылда эми бала өлүш керек. Мына Садат бичара эмне болуп жүрөт. Өткөндө жылы болду. Эми биздин балабыз. Эми ким жооп берет? Ошо ким күнөөлүү мына ушуга? Бирөө келдиби ошол боюнча? Ким келет? Кимге кызыгы бар? Биздин мына 5 жаштагы балабыз өлдү кетти. Азыр мына күндө эле барабыз, эми кана эми айла жок да ошо кичине ошол жерде бир тосулуп ошо жаш бала өтпөй турган кылса ушу балдар өлбөйт беле. Эми bundan дальше балдар өлбөсүнчү, эч ким баласы өлбөсүн. Эми биз балабыз өлсүн деп көчүп келген эмеспиз да бул жергечи. Негизи абдан оор жагдай экен бул эжелердики. Конечно. Жана жакында 5 жашар баланын чөгүп кеткендиги. Анын апасы боюнда бар болуп, боюнан түшүп калып. Ол да уул экен мына. 2 бала жок болуп канча айлыгында? 5 айлык экен. 5 айлык экен. Жанына койдук, Амир деп ат коюп жеп. Обидно да 2 уулду болуп. Балдары өз бала болуптур, бала деп балам деп бузуп калды да. Андай болуш керек да. Кичине болсо бир ответственный болуш керек. Ушул жердин да бир ээсинин балдары бардыр, неберелери бардыр. Кайсы көлгө чөктү? Ушу түз кеткенде. Ушу түз ошо дарактардын астынан таптык да. Кайсы? Могу көлдөнбү же аркысынан? Акыркысынан. Ошо. Бул издеп эме кылганбыз эми. Канча күндө таптыңыздар? Ушу 1 суткада. 1 сутка. Ал эмне болуп 5 жаштагы бала ал жака кантип кетип калды? Ойнойт эле, соседтерге чыгып алыс кетпейт эле да. Анан анча мынча эле бияк ойнотуп
алып жүрүп жөнекенде эми келиним балдарым эжелери 2 кыз анан уул да бул 3-сү болчу. Ошондо ойноп жүрүп ушу ойнотуп келген экен да, көргөн да. Билбесем эми кантип мен бир жолу алып келген эмесмин. Ушу үйдүн алдынан өзү домашний эле мальчик болчу, алыс кетпейт эле. Чыкса кошуналарга чыгып эле оюнчугун ойноп эле кирчү эле да. Ошо өзүбүз деле түшүнбөй калдык. Мен 2 жолу өзүм алып кирип кеттим ошол күнүчү. Алихан десем эле чоң адам да эле карап ошо бир эле кошунаныкка кирчү эле. Чурка десем келди. Ошо обедке тамак алып кирип жеген балдар топтоп алып кирген жерден чыгып жок да. Ошол боюнча издедик. Ошо бир суткада таптык да. Азыр эми обидно да, мына келиним ден соолугу мына жаш туруп эми ушу психологически эми жакшы болуп калсын эми. Эми Алладан тилеп элечи. Эми 2 кызы, чоң кыздары бар, буюрса эми берер дагы деп. Все равно обидно да эмичи. Жаш нерселер жаман кыйын болду. Атыңыз? Менин атым Жылдыз. Ушу 14-көчөдө жашайм. Мурасордон тургуну болом мен. Могу былтыр каза болгон бала, могу көлдөрдөн чыккан ашыкча суулар бир өзүнчө какой-то бир пруд сыяктуу пайда болот да. Ошол жака чөп кеткен. Бул Садат эженин баласычы. Анан ошо көлдү дейм, могу көлдүн ээси деген мындай тосуп алганда, жолду кошо тосуп алганда, анан ошол жерден балдар өтүшөт. Ойношот ар жакка барып, анан ошол жерде прям мындай напор менен аккан жер бар да, түм эле булкулдап, аябай суу катуу чыгат да ошол жерденчи. Бир жылы дагы ошол жерге бир бала түшүп кетип, бирок аман алып чыгышкан да ошол жерденчи. Аябай эле коопсуз бул жакчы негизи. Көлдөн да тышкары ушундай пруттар бар, ошондой жерлерге балдар ойногону барышат, балык кармаганы барышат. Эми бала деген кызгат экен да, майда балыктар турса, ошо майда балыктарды кармап ойногулары келет экен да балдарчы негизи. Анан баланы немени тыя албайт экенсиң да. Миссиясы кандай бунун? Бунун көлдө деген азыр мен мисалы мындай да, кээ бир айрым көлдөрүндө бир 5% болуш керек, мисалы балык уулап, балык баккан болбосо. Калган көлдөрдү мына өзүңүздөр көргөндөй эле ийин-иркин жатпайбы? Же балыгы жок болсо, же бир элге пайдасы болбосо. Сиздердин мындай талабыңыздар эмне болуп атат? Талап мындай да, биз бул көлдөрдү мисалы деген убагында эми азыр мен айтып берейинчи, мыйзамдуулугу кандай берилген, азыр деле жашоочулар айтып атат. Бул Мурас Ордону 2005 жылы бөлгөн да, мыйзамдуу квота менен бөлүп беришкен муну баягы тиешелүү өкмөт өкүлдөрүнө. Бирок буну деген ошол бөлүп атканда караш керек эле да, ушу көлдөр эртең күнү элге залакасын береби, бербейби, мыйзамдуулугу кандай болот, ошону такташ керек эле да. Тактабай туруп берип койгон да, бүгүн ошонун запкысын эл жеп атат да. Мен айта турган сунушум мындай да, тиешелүү өкмөт өкүлдөрүнө могу эки көлдөрдүчү жаап туруп, эгерде ушунчалык эле суу керек болгон болсо, үстү жактан коргондоп койсок, этек өткөрсөк болот, жашылдандырып койсок деле бул элге пайдасын бермек. Калктуу жашоочулар, тургундар качан бул жакка келген? 2005 жылы келген. 2005 жылы келген. Көл бул жакта балчыктар качандан бери мындай? Бул негизи биз акимчиликтин баягы залында ушундай бир жыйын өткөрүлгөндө, ошондо деген жанагы акционердик коомдун бир юрист айтып калды да, бул 64-жылы пайда болгон дейт. Бул Союз учурунда балык багып, план төгүп турушкан экен да. Бирок кандайдыр бир себептер менен бул менчиктештирүүгө өткөндөн кийин, баягы Союз тарагандан кийин өткөндөн кийин буну атайын акционердик коом түзүп алышып эле, баягы бир жоон топ кишилер. Анан өздөрүнүн менчигине ээлеп алышкан да. Анан бүгүн азыр бизге бир адамдын эмес, 1000 адамдын жашоонун тагдыры кызыктырат да. Түшүнүктүү. Азыр ошондо сиздерде же балык чарба болуп кала турган болсо, эмнеге элди жайгаштырдыңар? Эми элди жайгаштыргандан кийин бирөөсүн тандагыла, же албетте балык чарбаны жойгула, же элди башка жака көчүргүлө деген нерсе. Албетте да. Албетте, бул мыйзамдуулугун караш керек. Элди көчүрбөсө дагы мамлекет аны көчүрө албайт, ачык эле да. Көчүрө албайт, убагында жаңылыштык болду, кетти, бирок бүгүнкү күндө ушул запкы жеп аткан элдин маселесин чечиш үчүн көлдөр жапсын дагы, бак отургузsun жашылдандыруу менен. Түшүнүктүү. Бул көлдөрдүн багыты анан кимдин карамагындагы жер бул? Бул акционердик коом деп атпайбы? Акционердик коом карайт деле. Бизге ушундай эле жол чарба тармагында. Айыл чарба тармагында да. Мисалы Преградный айыл өкмөтүнө барып туруп сурасам, айтат бул акционердик коомдон сурагыла дейт. Бир мамлекеттин жери да. Биз кимден сурайбыз? Ошо айыл өкмөттүн балансында жок. Жок. Кимге төлөп атат? Ошол маалымат жок да, кыскасы. Кимге аренда төлөп атат? Айыл өкмөт эмне деп атат? Биз билбейбиз, акционердик коом кургула деп коет, болду ошол эле. Анда биз урматтуу көрөрмандар, маселени көрдүңүздөр. Эми баарынын пикири, баардык жашоочулардын ою сиздерге маалым болду. Эми азыр тийиштүү жетекчилерге, тийиштүү мекемелерге барып суроолорубузду берели. Эмне үчүн бул жагдай каралбай атат, кандай аракеттерди көрүшөт деген маселени жооп алабыз.
Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Мурастордо жаңы конушунун тургундары менен Бишкек шаарынын мэриясынын 16 муниципалдык аймактык башкармалыгына келдик. Саламатсызбы? Биз Соңшашу Улукбек атабыз. Сиз 16 муниципалдык аймактык башкармалыктын жетекчисисиз. Аты жөнүңүз Улукбек, фамилиябыз Карбек уулу, журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз? Меники Алдашев Кылычбек Акылбек, 16 аймактык башкармалыктын начальниги. Мурасордо жаңы конушу сиздердин аймакка карайбы? Жергиликтүү бийликтин мыйзамда көрсөтүлгөн сиздердин милдеттемеңиздерди толук аткарып атам деп эсептейсизби? Аткарып эле атабыз. Толук аткарып атасыздар, Маңдайыбызда мындан жакын күндө 21 айга жете элек 5 жаштагы наристеси, небереси каза болуп калып, ага кыжалат болгон келини боюнда бар 5 айлык курсагында анын баласы бир учурда 2 баланы жоготкон, чоңенеп отурат. Анын жанында 2 жыл мурда былтыр 10 жаштагы баласынан айрылган апа отурат. Суроомдун өзөгү мына ушунда болуп атат. Жергиликтүү бийликтин миссиясы эмне дегендигим жана бүгүн функцияңарды толук аткарып атасыңарбы деген суроомдун өзөгү мына ушунда да. Аймактык башкармалыктын жетекчиси катары балдардын коопсуздугу, ал жердеги көлдөрдүн чаржайыттыгы тууралуу эмне иш аткарып атасыздар, кандай маселелер болуп атат деген суроо. Мурасордо конушу өзү Бишкек шаарынын аймагына карайт. 145 гектар жер 2006 жылдары бөлүнүп берилген токтом менен. Бүгүнкү күндө Аламидин районуна караштуу Покровка айыл өкмөтүнө, пригородный айыл өкмөтүнүн жайгашкан Озерный деген айылдын жанында жайгашкан. Сиздер түшүндүğüm маселе боюнча жанакы тегерек четинде курчап турган суулар боюнча. Территориально аймактык жакта ошол суулардын бардыгы тегерек четинде курчап турган бар. Бул Аламидин районуна карайт. Аламидин районуна караштуу. Буга чейин мен ошол 1-май райондук администрациясында балык чарбалардын барыбы? Балык чарбалардын бары. Бизге канча көл бар ошол Мурасордонун айланасында? Мен билгенден 4 бар. Именно баягы чек аралаш болуп турган. Күн батыш тарабында, күн чыгыш тарабында деген. Андан качан барып эсептедиңиз 4 бар экенин? Мен акыркы жолу негизи эле качан баргансыз? Мурасордого көчөлүп барып келдим. 2 күндүн биринде Мурасордо бизде андан ары жайгашкан аэропорттун жанында клуб деген конуш бар. Алардын бардыгында эле барып турабыз, барып келип турабыз. Мисалы үчүн ал жерде эме жок. Жергиликтүүлөрдүн эсебинде ал жерде 74-72 көл бар экен. Мен сизге айтып атпаймынбы? Мен бизге тиешелүү биздин жана жылмасы менен ошо Мурасордо менен непосредственно жээгинде жайгашкандарды айтып атам. Эми ал биздин территория болгондон мен санабайм да. Менин милдетиме кирбейт ал, биринчиден. Экинчиден, бул көлдөр дагы бир жолу айтып атам, Аламидин районуна караштуу. Сиздер маселе боюнча, ошол Аламидин районуна кайрылышыңыздар керек. Биздин территория бул көчөлөр менен бүтөт. Чегара. Андан кийинки территория бул ошо Аламидин районуна карайт. Менин айтып атканым, биздики ошол анклав болуп жайгашып калган Озерный айылдын жанында. Ошол суу көлмөлөрүнүн ортосундабыз. Эми ал жерде бул эки апанын эле немеси эмес, ага чейинде болгон окуялар болгон экен. Биз алардын бардыгын укканбыз. Бул боюнча мен ошо 1-май райондук администрациясында жер маселеси боюнча адис болуп иштеп турганда дагы бул боюнча чогулуш өткөргөнбүз. Ошол эле балык кармаган балыкчы деген ОСО бар. Ошолорду чакырганбыз. Айыл өкмөттөрдү чакырганбыз. Ошол эле акимдерди чакырганбыз. Ошол жерде биздин райондук администрациянын башчылары ошол жерде чогулуш өтүп, сууну жаптыра албасак да, жок дегенде суунун деңгээлин түшүрүү боюнча сөздөрдү айтканбыз, протоколдук тапшырма берилген. Эми ал район бизге карабагандыгына байланыштуу ал аткарылган, аткарылбаганын билбейм.
Бүгүнкү күндө биз ошол чыгып аткан суулар эми ал жерди көрдүңүз да, саздагыраак жер. Грунтовый суулар аябай баягы өйдө жайгашкан. Ошолордун алдын алуу боюнча жанагы үйлөр урап калбаш үчүн ушул биз УКСка жылдан бери жазып атып, азыр эми акырындан дренаж маселеси чечилип атат. Дренаж куруп, почти бүтүп калышты. Ал Күнбатыш тарабы. Азыр мындай кылалычы. Чейин ошол көп болгон деп атасыз. Мындай окуялар. Акыркы эле мына эки маңдайыңызда турган апанын балдары жоголуп атат. Адам өмүрү, анын ичинде өзгөчө наристелердин өлүмү болуп атат. Бул боюнча кимдер жоопко тартылып, кимдерге кылмыш козголду? Билбейм. Аны коргоо органдары менен коргоо органдарына айтыш керек. Бул кишилер арыз жазганбыз, ошолордун менен кылыш керек. Биз өзүбүздүн колдон келишинче адам өмүрүнүн себебин изилдештеген кимдин функциясында? Эми ал укук коргоо органдарында да. Укук коргоо органдары изилдейт. Эми баягы биз өз тарабыбыздан ар жума сайын чогулуш болгондо айтып атабыз. Именно ошол Калыс Ордого дагы, Мурас Ордого дагы, анткени Калыс Ордондо да аларча суу кичинекей вода хранилищебиз бар, мисалы үчүн азырда. Биз алардын баарын айтып атабыз, кварталийлерге айтып атабыз. Элдер өзгөчө биздин колдон келгенибиз ошол экен. Өзгөчө балдарыңыздарды жанакындай көз баягы кароосуз калтырбаңыздар. Кароосуз калтырбаңыздар. Ошол көлгө эми бул эжекелердин үйлөрү алысыраак жайгашкан менен ошол непосредственно ошонун жээгинде жайгашкан үйлөр бар. Аларга да айтып түшүндүрүп атабыз. Балдарыңарды неме кылбагыла депчи. Жергиликтүү бийликтин функциясында, мыйзамда көрсөтүлгөн функциясында жарандардын, анын ичинде балдардын коопсуздугун үчүн күрөш жүргүзөбү? Жүргүзөбүз, конечно. Хотя бы ограждение кылса болбойбу ошол жакта? Биз эжеке эми ал айтып атпайбызбы? Бул биздин территория эмес. Биз эмне кылганыбызды айтып бердим мынакей. Чогулуш өткөрүлгөн, протоколдук тапшырма берилген. Жыйынтыгын көрсөк болобу ошону? Алар администрацияда да, акимиятта. Жок, сиз эми бул жак аймактык башкарма болгондон кийин сиздин аймакта ушул маселе болуп атса, сизде 2000ге жакын түтүн болсо ошол жерде. Бул жашоочулардын маселеси түздөн түз сизге кызыктар болуш керек да. Кызыктар. Анан ал балык чарбалардын жетекчилери кимдер? Кимдерге карайт ал жер? Частный лицалар окшойт. Окшойт? ОСО дегендер бар, ОСО балыкчы деген бар. Биз сизге мындай так суроо берип атабыз да, сиз эми мен сизге жооп берип атпайм. ОСО балыкчы деген. Бизге болуш керек деген эмес, сиз так жооп бериңиз. ОСО балыкчы. ОСО деген кандай? Жеке? Жок, мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Ошол жерде Мурас Ордонун аймагындагы балык чарбалар бүгүнкү күндө жеке менчиктеби? Мен точно билбейм. ОСО балыкчы. Адам өмүрү болуп атса, адам өлүп атса, балдар өлүп атса, кантип сиздер баш ороткон жоксуздар? Кимге карайт, бул кимдики деп мындай? Балам өлгөн болсо, силерге жетип келет. Келип туруп эч ким мени халак-халын сурап койгон жок. Ошол жерде менттер келген, менттер ошо менен эч ким мени халак-халын. Мен 15 күн больницада жатканмын. Инсульт болупчу. Азырында кылып калалы. Бул адамдарды бул өзүнчө бир эме да. Мына психологторго жардам бердирип, моралдык, материалдык кичине колдоо көрсөтүп, бул үй бүлөлөргө бул өзүнчө башка маселе. Биз азыр так юридикалык жагын билгибиз келип атат да. Аймактык жетекчи катары сиз ошол территория сизге караганда, сиз квартал башчы болуп турсаңыз, бул жерден балдар өлүп атса, кимге карагандыгын, кимге тиешелүү экендигин, кимдин чарбасы экендигин билбей отурасыздар. Мен сизге айтып атпаймынбы? Ал Аламидин районуна караштуу. Жок, ал Аламидин Тажикстанда эмес да, ал Кыргызстанда. Аламидин районуна караштуу. Ошо балыкчы деп атабыз. Ошол балыкчы деген фирма бар, ошолордуку. Жеке менчиктеби? Жеке менчик. Эми ОСО да, эми жеке менчик, балким арендада калган, мен билбейм да. Мына бизге айтпайт аны. Эмнеге айтпайт? Бул жаштуу. Эмнеге айтат? Эми арендадагы эмне экенин алар эми. Сиз азыр билип бере аласызбы бизге мындай жетекчи катары сизге убакыт берели азыр? Билип бизге так жообун бере аласыздарбы? Кимге карайт экендигин, бул боюнча кимге суроо бериш керек экендигин? Мынакей менде телефону да бар, ОСО балыкчы дегендики. Чалып көрбөйсүзбү тактап кимге карайт экендигин билбейлүү? Ал жакта балдар өлүп атпайбы? Анан кантип кимге караштыгын билбейбиз. Ошол ограждение кылсын эми, ушинтип эле балдарыбыз өлүп кетер эмичи.
Ошолордун ham балдары бардыр. Биз кечкеле. Мисалга кичинегенде жоголуп калса эле көлгө карап чуркайбыз да, издепчи көлдүн тегерегин. Туалеттерибиз ham толуп суу болуп агып, туалетке түшүп кеткен балдар ham бар. Анда апасы күйөөсү жок. Кандайсыз аке, жакшысызбы? Эмне сунуштарыңыз? Жанакы сиздер прудту колдонуп атпайсыздарбы? Ошол жеке менчикпи сиздердики же арендадабы? Жеке менчик, э? Суусу менен кошо. Ошо жер, пруд, ошо полностью жеке менчикте, э? Сиздердики. Жер жеке менчикте. Элдер келди да мага. Баягы эме боюнча. Мен ал документтерди карайын дейт, гектарын да билбейм дейт, документтерди карайын. Документтерди караганда айтайын дейт. Кайсы жылы кайсы орган тарабынан эмне багытта берилген ал жер? Аны билбейм. Аны билбейм, айтып атпайм. Аны Аламедин районунан сурайсыздар. Аламедин районуна караштуу жер. Жок, бизге эл сиздики да. Эми эл биздики болгон менен территория биздики да, бирок аркы территория биздики эмес, Аламедин районуна. Жок, сиздер эми эл түздөн-түз коопсуздугу балдары. Алло. Акционерное общество. Озерное, Озерныйдын ичинде ошондо. Ооба. Айтпакчы сотко берет экендик. Ограждение кылбасын, мен сотко берем ошо адамды. Не берем, төлөп берсин. Бересизби номерин ошол адам? Берейин. Бериңиз. Эме дейт. Ошол жерде Озерный айылында жашайт, 3-4 көчөдө жашаган элдер, ошол жерде рыбный хозяйствода иштешкен, 57-жылы салынган ал жерди. Ошо кийин союз таркагандан кийин ошолор акционерлер болуп, ошолор түздөгөн. Ал бир эле кишинин көлү эмес, бир топ акционердин көлү дейт. Аны биздин эмелерибиз бар дейт. Разрешительный документтерибиздин баардыгы бар убагында. Кимден алыптыр? Кимден алганын айтпайт, айтат экен, документтерди карайын. Кимден уруксат алыптыр булар? Кароосуз жатат ошол жерде. Кандай кимден уруксат алып? Кайсы мамлекеттик орган, кайсы мамлекеттик администрациядан уруксат алып? Өзүнөн сурайсыздар да аны. Өзүнөн сураңыздар. Жок, биз аны сизден сурашыбыз керек да. Мен жооп бере албайм деп атпайм сиздерге. Бул боюнча мен мага тиешелүү эмес жерге мен жооп бере албайм. Мен бул боюнча адистар эмесмин. Мен бул боюнча жооп бере албайм. Мен айтып атам, көлгө чейинки территория. Макул, жооп бере албайт экенсиз. Макул. Башка. Ар жагы өлүп кетсин, жооп бере албайт экенсиз. Маселени кантип чечесиз? Балдардын өлүмүнө кантип балдар коопсуз жүрөт ал жерде? Эл сиздики, жер сиздики эмес экен. Элдин маселесин кантип чечесиз? Элдин маселесин чечиш үчүн ошону билгенге билет болуп каласыз да сиз. Кандай дейсиз? Дагы өлөт балдарчы. Жылда 2-3 тонн бала өлөт экен ал жерде. Силерде ham балдар бар го. Биз айтып атпаймынбы, колдон келишинче эле түшүндүрүү иштерин эле жүргүзүп атабыз. Биз сизди 18 жашка чейинки балдар эми сиздердин мойнуңуздарда өзүңүздөр карашыңыздар керек. 18-апрель күнү өлдү, 19-апрель күнү жерге бердик. 19-апрель күнү баламды жерге барып коюп келди, мен инсульт
микроинсульт деп больницаға алып кетті. Же экинчи немедегилер да эч ким келген жок мен. Же силерден да келген жок, же аламиттен да келген жок. Өзүм болуп же лечение ала албайбын, же баламдын күйүтө күйүп же бол төрөй албайм мен башка. Не дейсиз? Az men денсаулыгымдан да ажырагам. Биз мындай да. Биз баягы ары кошкон эл болуп эле бул муниципалдык. Өзүңөр карайсыңар деп биздин мойнубузга коюңар. Өзүнүн бюджети бар деп эме кылышат да. Бизде бюджет жок. Биз мэрияга баш ийебиз. Бардык нерселер мэрияга титулга киргизилип, ошол титул бекигенден кийин ошого акча бөлүнсө, ошол нерселер жазалат. Мисалы үчүн. Эми ал конуштун жээгинде жайгашкан көлдөрдү тозуп коюу деген билбейм, ага канча каражат керек, аны ким жасайт мисалы үчүн. Ал менин деңгээлимде чечилчү маселе эмес. Ким чечет муну? Эми ал ошол аймак чечиш керек. Мисалы үчүн Аламидин району чечиш керек, же ошол жана балык чарбасын иштетип аткандар чечиш керек. Кылыч Акылбекович, эми ошол жерден пайда алып аткан болсо, ошолор толуш керек. Кылыч Акылбекович, сиз ким чечери тууралуу бир мамлекеттик мекемеге, мэрияга же болбосо Аламидин районуна кат түрүндө бир кайрылып көрдүңүзбү? Биз жанакындай окуя болгондо ошол жерде биздин квартал комитеттери, ушул жактын 5 конуштан активдер ошол жерде волейбол боюнча турнир өтүп ошол жерде болушкан. Ошол жана кырсык болгон учурда түнү менен ошол баланы издешип чогуу жүрүштү. Мисалы үчүн биз эми колдон келишинче жардамдардын баарын көргөздүк. Мисалы үчүн милицияны чакырдык, скорый помощьты чакырдык, эме эле кылдык. Андан сырткары биз райондук эмеге билгиздик, социалдык защитага. Ушундай болду, ушундай кырсык капталды, МЧСке чейин айтылды. Эми ал боюнча мына көчө жакында эле ошол чогулуш болуп өттү райондук администрацияда. Чогулуш жок болуп өтүп элек даярдалып атат да. Именно ушу балыкчы эме боюнча элдер кайрылган суунун деңгээлин. Эми ал жерден дагы эле ошол маселе болот. Эми суунун деңгээлин түшүрүп бергиле, же болбосо көлдү эми соолутуу маселесин. Сиз мамлекеттик мекемеде иштеп атасыздар. Сиз бизге кайсы бир идеяны, кайсы бир планды же сөздү айтпай бизге кагазды көрсөтүп бере аласызбы? Буга чейин кандай иштер жүргүздүңүздөр? Эмне маселелер болду? Кайсы мекемелерге кайрылууларды жаздыңыз? Же кайсы мекемелер кандай сизге жооп берди? Жок, кандай эме кылган эмеспиз. Эмнеге сиздер бала өлүп атса, аякта өлүм болуп атса, адамдар ата-энелер уктай албай, ак эткенден дак этип балдарын карап отурса, анан сиздер эми биз айтып атпайбызбы, жанакындай территориально тыйыл эмелерге билдирдик, айыл өкмөттөргө. Анан эми ата-энелер да ошо балабакчаны караш керек да. Жергиликтүү бийликтин функциясын ата-энелер аткарабы? Эми биз эмне кылышыбыз керек? Ошол килтеген эмени тосуп чыгышыбыз керекпи? Кандай деген тас? Не кылышты сиз? Коопсуздугун не кылышты главный отурасыздар? Мындай да, эгер бала мектепте болсо мектеп жооп берет. Туурабы? Үйүндө болгон учурда ата-эне жооп бериш керек да. Эми мындай да, эми кырсык, эми ачылып калышы мүмкүн. Ал жерде кайсы бир олигарх же кайсы бир чиновниктин балык чарбалары ал жерде жайнайт экен. Депутаттардын балык чарбалары бар экен. Мен аларды билбейм, депутаттардыкы. Мен айтып атпайм, билгеним мына жанакы балыкчы деген акционердик коом. Эми кантип чечесиңер? Ал жерде көйгөй кантип чечилет буну? Чечилбейт. Эл президентке кайрылыш керекпи же? Ооба. Чечилбейт го, дагы ошончо бала өлөт. Мэрге билдирдиңиздерби бул боюнча? Билеби? Биз билет да. Не деп атат? Билбейм, ал кишинин оюн билбейбиз да биз. Могу көйгөй боюнча кайсы жетекчи, кайсы чиновник баш ортуп атат? Эми кырсык болду. Болбоштук үчүн, кийинки кырсыктар болбоштук үчүн эмне кылабыз деген ой болот? Райондук администрациядан сураш керек, райондук администрациядан. Анан эмне болот деген? Эмне бар атаңарды? Билбейм азыр. Анда айтып коюңуз, калыс ордолук, мурас ордолуктарга балдарын аркандап отурсун деп. Эми бул жерде
арканда отурсун деген эме эмес да. Айтып атпайсызбы азыр? Оозуңуздан чыкты го, неме танабыз? Эмнеге? Ар бир адам өзүнүн башына түшсө беле, сиз дагы башыңызга түшсө белесиз. Өзүнүн баласын караш керек, аракет кылыш керек. Караш керек деп болбосо алыш керек, эжекелер. Ана немени төлөгөн жок. Ал жерде кырсык болду да, туурабы? Жок, пособие нормально кылып төлөгөн, пособие чыгарылган да. Ар бир бала ошончо мен биз капкара нан жеп отуруп же. Бирден карап отура албайбыз да, эжеке. Бирден карап отура албайбыз. Мисалга иште болобуз да, мисалга иште болобуз. Же нормальный садик эми болуп атат, эми. Частныйга берейик десек, садикке кымбат болсо, балдарыбыз жакшы карабаса. Кылыч Акылбекович, ал калктуу конуш болуп жайгашуусу 2006-жыл болуп атабы? 6-жылдары башталган. 2006-жыл. Балык чарба кайсы жылы башталып атат? Ал давно эле болуп атпайбы? 57-жыл. 57-жылы көл салынган дейт. 57-жылы. Ал жерде ошол Озерный деген эле айыл бар болчу дейт. Ошол Озерный айылдан алыс болсун деп, алысыраак кылып салынган мисалы үчүн дейт. Эми ортодо жанакында бул Мурасордо конушу түптөлүп калды. Непосредственно көлдүн жээгине болуп калды. Балыктардын өмүрү кымбатпы же адамдардын өмүрү кымбатпы деген суроо жаралып калды да автоматтык түрдө. Мейли ал мурда салыныптыр. Эми эл жайгашып калды. Эми кандай чара көрөсүздөр? Же элди көчүрөсүздөрбү же балыкты көчүрөсүздөрбү? Эми мындай да. Бул мэриянын деңгээлинде ошол Аламидин району менен же болбосо Чүй областы менен ошолордун деңгээлинде чечилүү маселе да. Жок, мэр дагы сиздерди койду да, мэр эми ушул боюнча эми байкеси мындай да. Мен ал жерде көлдү солута албайм. Ал жерде көлдү тоза албайм. Биздин бир эле куралыбыз мына ошо элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бала бакыраңарды карагыла, тетекка жибербегиле. Эми ошол эле да бизде. Сизди айтып атабыз балдарыбызды, 4 балам бар, 4-өн артынан жүрө албайм да, барба деп кулана куюп атабыз, бирок бала деген бала экен да, ойноп кетип калат экен. Анан үйгө кирип иш кылып чыкканча эле чыксаң уже балаң жок да, сразу эле баланы издеп эле сразу көл оюбузга келет да. Анан документибиз эле законный түрдө берилген, өзүбүз сатып алганбыз кызыл аякчага, анан кийин ошо негизи мамлекет ошону жакшылап мындай законный түрдө чечпесе болмок да. Айланабыздын баары эле азыр мындай кылалычы, Кылыч Акылбекович. Биз менен азыр барып Аламүдүн районунун ошол акимиятына ушул маселени эл менен чогуу кабыргадан коюп келели анда. Аламидин районуна эми аны мен райондук администрациядан алсаңыздар жакшы болмок. Анткени ошол райондук администрациянын анда акимиятка барып келбейби анда жүргүзүү эмелери бар да. Адистери бар. Анда ошолорго чалып барып келбейби анда. Раз сиз эми кичинекей кызматкер экенсиз бу жакта. Ошол жакта чечүү бул эми ошону айтып атпаймынбы? Бул комплексно чечилчү маселе да. Түлөп турбайбы? Жумуштасызбы? Жакшы. Сиз жакка өтөлүчү. Азыр бизге журналисттер келген экен, тиги Мурасордо конушун элдер менен. Азыр ошо акимиятка барып жанакы немеге чогуу Аламидин районуна жана көлдөр боюнча. Көлдөр боюнчачы Мурасордо конушунун жээгинде жайгашкан көлдөр боюнча жана балдар чөгүп атат, эме болуп кетти деген боюнча. Азыр акимиятка барып, акимияттан тийиштүү адистерди алып, Аламидин районуна барыш керек болуп атат. Жок, ошо Аламидин районунун акимиятына барып, могул ушул көлдөр Аламидин районуна караштуу да, ошол жак менен суроолорубуз бар эле деп атат да. Анан ошо акимиятка да прямой баралы, бирок тиги акимияттан адис кошушуңуздар керек болуп атат да. Хорошо. Жүрүңүздөр. Канат Сагыныч, уруксат берсеңиз, 1-2 суроолорубузга жооп алып алсак. Биз азыр Бишкек шаарынын 1-Май районунун МТУ жетекчиси Кылыч Акылбековичке барды. Сизби? Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мэриясына караган бөлүм. МТУ сиз? МТУ башчы. Бүгүнкү күндө эл Мурасордо эли бул кишилерге карайт мэрияга. Ал эми балык чарбалардын баары сиздерге карайт экен. Айыл чарба министрлигине. Айыл чарба министрлиги. Сиздер
Территориясы. Аймакты айтып атабыз. Эли 1-май аймагы Алан Бүдөн. Анан бул жерден суроо жаралып атат да, бул жакка суроо берсек, сурообузга жооп ала албадык. Анткени биздин тиешебиз жок деп жооп узат. Анан анда жүрүңүз. Ошо Алан Бүдөн районунун тийиштүү акимиятынан жооп алалы десек, аким жок экен, анан айда жок. Сиздерге киришке туура келип калды. Жерди кайсы жылы кайсы орган тарабынан кандай багытта белгилгендиги тууралуу жооп таппай атабыз да. Аны эми Айыл чарба министрлигине көтөрүш керек. Ошол жерде департамент рыбного хозяйства деген бар. Арендага ошол. Чүй облусунун рыбкозу жокпу? Жок, Чүй облусу жок. Эмеде республиканский департамент бар. Айыл чарба. Мен ошону айтып атпаймынбы. Мен эмки жумада суббота келейин. Ошол департаментти кошо ала келейин. Анан бүт документациясын көтөрөлү. Субботага чейин жана арендаторлордун данныйын көтөрөлү. Кимдер аренда калган, ал кишилерди да ошол жерге жерине чакыралы. Хорошо? Буга чейин мына адам өмүрү, анын ичинде жаш балдардын өмүрү кыйылып, могу маңлайыңыздарда 2 киши мындай каны суу элек атене турат да баласынанчы. Анан жергиликтүү бийликке барып суроо салсак, алар сиздерге шуктоолойт, Алан Бүдөнгө келсең деп мындай алгылыктуу жооп ала албай атат. Анан тийиштүү адистер балким жооп берип коет да, бул кимге карап атат, ким, хозяйны ким, ал жеке менчиктеби же ижарадабы, ал балык чарбалардын ээси, балык чарба качан курулган? Балык чарба качан курулду эле ал жерде? Ошонун баарын тактап беребиз да. Жок, анда заранее айтсаңыздар биз чакырат элек да. Департамент рыбного хозяйства деген. Жок, ал ошонун балансында. Мамлекеттик жер болот ушунда? Яманалардан такташ керек. Мен айтып атпайм, ошо субботага биз тактайлы. Бардыгын арендаторлорду тактайлы. Кимдин балансында турат тактайлы, ким арендага берген, арендага ким алган, канча көл деп атасыз? Мурасордун айнасына 19 көл. Ошол 19 көлдүн ижарага ким алган, ошонун баарын тактап туруп, анан субботага ошол жерге баралы дагы жеринен маселени чечели. Хорошо? Сүйлөштүкпү? Өзүңүз колго аласыз анда бул жагдайда? Өзүм калып. Суббота күнү Суббота кайсы болот ошондо? Азыр данныйларды жок, сиздерге барабыз да, ошол жерге. Мурасордого баралы. Акланда мелиңизде. Я. Биз өзүбүз туткандыкка барабыз. Жок, эметип алгыла. Данныйларды берип коебуз. Хорошо. Моракин топтур келсеңиздер, аппаратты. Телефондоруңузду берип коюңуздар. Ким чечет бул көйгөйдү деген суроо менен мына бүгүн азыр жогорку кеңешке келип отурабыз. Жергиликтүү бийлик, аткаруу бийлиги чечеби, же эл өзү чечиш керекпи, же мыйзам чыгаруу бийлиги чечеби деген суроонун биз жообун таппай атабыз. Кайсы жерге барса мен чечпейм, бизге карабайт, биз тиешебиз жок деген жооп тугуп келатабыз да. Эми азыр жогорку кеңештин депутаттарына буга чейин да кайрылуулар болгон экен. Бул жакта ошол Исхак Абсаматович Масалиевдин, ошол эле учурда 1-май районунан депутат болгон Эльвира Жыргалбековнага келгенбиз. Азыр кабыл алабы, кабыл албайбы? Мына ушул маселени бир эмес бир нече жолу ошол жергиликтүүлөр кат түрүндө, ооз-2 түрүндө кайрыла берип тилитешилиптир. Өздөрүнө дагы суроолорубузду ошол эле учурда анча-мынча моменттерди биз тактап алуу үчүн келдик. Жүрүңүздөр. Байланышып көрөлү биз. Албайтат.
Депутатыңыздар телефонду албай атат. Кайсыл депутат албай атат? Сурабалдиева. Иш ордунда болсо жүрсөк жакшы болот да. Саламатсыздарбы? Biz кайрадан келдик. Эльвира Жыргалбековнага келген элек. Байланыш албай атабыз, жардамчысы албай атат. Мен жана жардамчысына бияка келип каттарды алганда мен айткам. Азыр бизге байланыштырып бере аласызбы? Бул жакта жарандарда келген. Кантип ал кишиге маселесин айтса болот. Телефонун чалып берейин жардамчысына. Силер чалып алган жоксуңарбы? Ооба. Бизге байланыш түзүп бериңизчи ошого. Азыр Адинайды чакырайын, мен жардамчысын тааныйм. Эже бар болсун. Сыртка чыксын. Siz кабылдамага чалдыңыз, Сурабалдиева. Чалдыңыз, алган жок. Ооба. Өзүнө да чалдык, албай атат. Масалиев дагы байланыш албай атабыз. Масалиев жумушта жок, ал эме ооруканада. Ооруканада? Ал ооруканада болчу, ал пересадка печени менен жумушта жок. Жардамчысычы? Мартта чыгат деп аткан, жардамчысы бар. Кече келгенде машинада турганда. Кайсы больницада? Мен мисалы 63-88-28-ге чалып атам, алган жок. Кандай кылабыз? Азыр негизи иш ордунда болуш керек да азыр. Биз жөн келген жокпуз. Маселенин чечүү жолун издеп келдик. Түшүнөм. Одинай. Это сектор пищи. Да, это вот опять вот ребята пришли с камерами, говорят, это. Шайлоочулар келиптир десеңиз. Шайлоочулар келди. Анан чыгып койсуңбу? Кимсиңер? Ким келди дейт? Улукбек Кадырбек уулу, андан сырткары шайлоочулар. Улукбек Кадырбек уулу, 5-6 ай. Шайлоочулар. Зачем пришли? Көйгөй боюнча келди. Көйгөй боюнча. Эмне көйгөй экен? Чыкпайбы, чыксын да бизге эми. Сиз да ортом чыгылбай, өзү чыкпайбы? Эми чыкпайбы деп келди. Чыксын болбосун биз кирели. Же киргизсин. Телефонду берсеңиз биз сүйлөсөк болот экен. Могу телефонго чалыңыз, жанагы чалган телефонгочу 63. Албай койду ал жактан, сиз. Мен эме азыр мындай сизге жардам берем деп мобильныйына чалдым да. Мобильный телефонду мен бере албайм силерге, кечиресиз. Эмне деп атат азыр, чыкпайбы экен? Биз чыкканда, биз маселени чече албагандан кийин жардамчынын чыкканын чыкпайм дедик. Көйгөйдү силер дагы айткан жоксуңар. Эльвира Жыргалбековна азыр жыйында деп айтты, ошо. Жыйын жок да, кайсы жыйын? Мен билбейм аны. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр бул жогорку кеңешке келгендигибиздин өзөгү буга чейин депутаттарга кайрылуу болгон, кат түрүндө кайрылыштыр, айтмыңыздар да.
Буга чейин менден чоң эжелер 3-4 жолу кайрылган экен арыз түрүндөчү. Ошо жогорку кеңешке, губернаторлорго ошентип кайрылганда бул кайсы депутатка кайрылдыңыз? Жыйынтык чыккан эмес экен. Сурабалдияга кайрылыптыр. Сурабалдиядан деле өткөндө ошо 88-кварталдын квартал башчысы айтты, ошол Айдеже. Эмне болду, ошол эмне деп чечилди, сиздер кайрылган экенсиздер, убагында 600 кишинин колу менен кирген экен, анан эмне болду, көл жабылат же жабылбайт деген жыйынтык чыктыбы, кандай результатка келип такалдыңыздар десем, билбейм, Сурабалдияга ошо биз кайрылганбыз, бирок ошо ал өзүнүн жумуштары менен болоттур, биздин маселени пока чечелек деди да. Мына бул шайкештик деп айтабызбы, кечээ күнү биз ошол Мурас Ордого барып айтканбыз, ошол жактагы көйгөйлөрдү чагылдырып 2 күндөн бери съемка кылып жүрөбүз. Бүгүн жогорку кеңешке келсек, Эльвира Жыргалбековна жогорку кеңештен трибунадан айтыптыр. Ушул Мурас Ордо боюнча. YouTube'дан. Буга чейин көтөргөн эмес бул маселени. Биз жителдер кайрылганда ошо көтөрбөптүр да. Чечилет деп эле ошо калып кеткен жабык бойдон элечи. Анан биз мына зыяны аябай көп болуп атат бизге. Өпкө оорулар көбөйүп атат. Үйлөрүбүз сырый басып атат. Төшөктөрүбүз кадимкидей оор болуп ным тартышып атат. Туалет сливтерибиз толуп атат аябай эле. Үйлөрүбүз көчүп атат фундаменттери. Дренаж өткөн, закрытый дренаж өткөн. 12 миллион бөлүнгөн экен негизи. Ал дренаж деле туруштук бере албайт атат, ал иштебей деле атат да, мындайча айткандачы. Мисалга менин балам каза болгондон кийин, мен больницага жатып чыккандан кийин көптөр мени коркуткан да. Ошол Масалиевдин мен чыгам деген бар, балам үчүн чыгам, өлгөн болсо да кийинки балдар өлбөсүн деп чыгам деген үчүн ректорлор атын айтпайм, бирок ректорлор айтканда, ал Масалиевдин жери. Ал Масалиевдин жери, ал сен чыксаң, анан 14-көчө, 15-көчөгө зыян кыласың, анан элдин каргышыга каласың. Масалиев сен өзүңдүн күнөөгө кылат деп. Ошол мени коркутушкан да. Бирок мен чыкмакмын ошондо. Анан үн чыкпай эле калдым. Ошол жактагы кырсыктар болуп аткандыгын айтам десеңиздер. Ооба, айтабыз. Көл бизге зыян кылып атат, зыян тийип атат десем, ошондо айтканда андай адамдар болду. Азыр деле айтып атат. Группа деген ошо группага салынат да. Анан группадан биз деле могу ушинтип эмелерди, журналисттерди алып келебиз, тартабыз дегенде бизге деле каршы чыккандар болду да группаданчы. Чындап эле ошо бирдек болсо эле ошо 14-көчө, 15-көчө, 13-көчөлөр сүзүлөт деп эле ошо 91-де жашаган жашоочулар өздөрү эле каршы чыгышат да. Кээ бирлерчи алардын кызыкчылыгы эмне экенин биз деле билбейбиз. Биз акыйкаттык үчүн күрөшүп келебиз да ушуга чейин. Саламатсызбы? Саламатсыз. Исхак Абсаматович, биз атым Улукбек, мен журналистмин. Улатам Улукбек. Исхак Абсаматович, биз мына кече жакында бир 5 жаштагы бала наристе чөгүп каза болуп калгандыгы тууралуу, анан ошол жактагы жалпы эле ошо балык чарбаны жоюу боюнча аябай кайрылышыптыр да. Мен ойлоп атам, чарбаны жапкан туура эмес. Чарбанын ээлерине катуу талап коюш керек. Тосун, сууга, балдарга жол жобосу берилбесин, ошондо бир сакталып калат. Анан ата-энелер балдарды катуураак тарбия кылыш керек да. Тааныбаган көлгө барып сууга түшпөгөн, дамбадан секирбеген деп катуураак караш керек да. Ага, бул жеке менчикпи? Сиздин жеке менчикке? Жайдын күнүсү анда барып түшөт экен да балдар. Агай, бул ижарадабы же? Жок, ижарадабы же жеке менчик? Эмес, бул балык чарба. Балык сен ким жөнүндө айтып атасың? Балык чарба боюнчабы, жеке жөнүндө? Балык чарба боюнча бул жеке менчикпи же ижарабы? Балык чарба бул жерде 300 гектар суу бар болчу. Мурда бул жерде айылдар жок болчу эле. Айылдар кече жакында болду. Балык чарба болчу эле мурда. Шаарды ушу балык менен камсыз кылат. Ушуну катып жабат. Бул тамак аш программа. Эл жейт ошо балыкта. Ал жерде эми эл жайгашып калыптыр азыр. Балыкчы деген ат коюлган эмес. Бул жерде ошол жерде иштеген канча үй бүлө жаныбар болуп атат. Аларды баарын жаап чыкса кандай болот экен? Мындай жол бир аз ыңгайсыз жол дейм да. Коопсуздук маселеси. Коопсуздукту караш керек деп, эки тараптан караш керек деп. Ошол жерде жакын жайгашкан үй бүлөлөрдүн ата-бабалары караш керек, ата-энелери балдарды тарбиялаш керек. Ал эми көлдү иштеткен адамдар бир аз тегерегин тосконго аракет кылыш керек да. Ал жер 70-ке жакын көл бар экен ал жерде. Анан айланасы ал жерде 200 гектар көлдөр бар. Ооба. Эми эл жайгашып калыптыр. Анан эл жайгашкан кызыктуу болот да. Ушуну мурда 30-40 жылдан бери ушул жерде
балык чарба болгон. Анан азыр элге жер бөлүп берип, эми канча-мынча кырсык болсо бул чарбаны жапкыла деген өзү туура эмес да. Пикиримди билгим келип атабы же мага бир жолу коеюн деп атасың ба? Сиз эми депутат катары, эл өкүлү катары ошол маселени мындай эл приоритет болобу же балык чарба приоритет болобу деген суроого жооп алгым келип атат. Депутат катары мен кандай маселелерди биз чечпейбиз да, бул өкмөт чечет. Жабыш башты. Мен пикиримди айтып атам депутат катары. Жок, приоритет катары ал жакта элдин жашоосу маанилүү болобу же балык чарбанын перспективасыбы? Жок, балык чарбадагы адамдар эл эмеспи? Түшүнүктүү агай. Макул. Биз азыр Дордой базарында жайгашкан Чоро карго ишканасынын атайын жүк сактоочу кампасында турабыз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз Кытайдан жүк алдырууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге бул багытта ишенимдүү Чоро карго ишканасын сунуштайбыз. Оор техникаларды, электро же бензин менен жүрүүчү автоунаалар, өндүрүштүк же агротехникалар, станокторду эч бир оорчулугу жок эле алып келип беришет. Ошондой эле Иву, Гуанчжоу, Урумчи шаарларында биздин кыргыз балдар сиздердин бардык кызматыңыздарга даяр. Кытайдагы кыбыр эткен тиричилик техникаларынын көлөмүнө же салмагына эч ойлонбостон байланыша берсеңиздер болот. Чоро карго ишканасынын Бишкек шаарындагы кеңсеси Гоголь 112А дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 0555 69 0002, 0774 69 0002, 0502 312 000.